Мына жер Ленин көчөсүнүн боюндагы тротуар, мына мен бараткан жер. Мына ушул тротуар бир жакшына келатып эле мына жерге жеткенде тосулуп калат. Жок, тротуар жок мындан ары. Дубал. Себеби бул жерди мына Ош агрардык институтунун ректору Сейитбек Аматов ушинтип дубал кылып тосуп алган. Бирок башка жерлерде ачып аткан, башка жерлерде элге акыл үйрөтүп аткан Ош шаарынын мэриясы бул жерди ушул тротуар эле, бул элдин акысы эле, бул элдин жолу эле, муну ачып кой, бошотуп кой дегенге жарабай, же болбосо такыр духу жетпей отурат. Ош мэриясы Аматовдарды кой дегенге, мыйзамсыз иштерин тыйганга духу жетпейт дегендин жөнү бар. Анткени Аматов өзү тосуп алган жерди мэрия айтса эле ачып коет элем деп билек туруп отурат. Кептин баары Ош мэриясында Аматовго кайрылып, элдин жолун ачып кой дегенге жараган бир дагы жетекчинин жоктугунда болуп атат. Мен эгерде мисалы уруксат беришет болсо мен сразу ачам ошол жерди. Тротуар. Ага ким уруксат беришкен? Муниципалдык, шаардын муниципалдык службасы менен сүйлөшүп беребиз, эгер макул дей турганса мен сразу бузуп салганга даярдамын. Себеби мен өзүм ал жерди же пайдаланбасам, же башка нерсе кылбасам, мага эмне кереги бар? Жөндөн ашыкча сөздүр.